Жашыл шибер, анан ак кар баскан ала тоо. Мына ушул табигаттын айтып жеткире алгыс ажайып көрүнүшү ар таңда Астананы аттай чыгып, үйүнөн ишине жөнөп аткан Эсендин эсинен кетпей, дилин эзген санаа болуп, тымызын көңүлүн сыздаткан. Ата журттан сан миң чакырым оолак туруп алып, оюнан чыкпай кыйнаган жаратылыштын ажайып бир элеси менен жашап, сагынычтын зардабында таңдатырып, кечти тоскон күндөн бери туп-туура 40 жылдын жүзү болду. 40 жылдан бери карай кыргызын сагынып, кыргызын самап, кыргырда ат чаптырган адырлар түшкө кирип, дилин эзген. Аска зоолор, тарыхтын сырдуу барактарга атылган улуу тоолор, ак кар оронгон мөңгүлөр, жайлоодо күтүрөгөн жылкылар, көңүл черин жазган кыргыздын мукам кайрыктары. Мекен үчүн айгайлап ураан сала эчендеген эрлерди берген, өнөргө бай уул кыздарды тарбиялап өстүргөн керемет жер Кемин. Ал жалгыз калган учурда көөдөнүнө үйүлгөн үшкүрүк менен Кеминден узаганым эле Кеминде жарым кылымга тете убакыт болду деп каректери төмөн түшүп, жазмыш маңдайга ушуну жазыптыр. Өнөрдүн аркасы менен өз жеримден оолак, өзгө жерде күн кечирип, үй бүлө күтүп, жок дегенде кыргызга кыйладан туруп болсо да көмөк көргөзсөм деп тилечү. Чындыгында эле катаал шартка кабылып, кайгыга мөгдүрөп турган замандаштарынын эченине жылуу сөзүн, колунан келген жакшылыгын аянбады Эсен. Кээде айланасында жан адам жок жалгыз калган сааттарда көкүрөккө жирелген сагынычы атылып чыгат да, анан колунан келсе ошол чаң баскан балалыктын көчөсүнө бир кайтып барууга адамда керемет сыйкыр болсочу деп кыялданаар эле. Аны жакындан тааныгандар кусаны да, ызаны да жашырган, эрки бийик чыдамкай жана намыскөй, эмгекчил жана шайдоот мүнөз деп сыпатташаар эле. Бала күндөн бирге өскөн тең туштарына, жакын доско, чогуу иштешкен кесиптештерге, ал тургай ата-эне бир тууганга, алган жар менен уул кызга Эсен дал ошол кең пейил жана жоомарттыгы кыйырда туруп кыргызга күйгөн жаран катары түбөлүк эстеринде калды. Эсен Сайдыкулов оболу кыргыз искусствосуна, анан алыскы саха жергесине эмгеги сиңген көрүнүктүү маданият ишмери, белгилүү балерон, чыгыш кармаш өнөрү боюнча чебер устат, анан достукка бек, эл жер үчүн ичинен сана аркап, мекендештерине колунан келген жардамын аянбаган, башкысы адеп ахлакка сугарылган нагыз кашкөй инсан. Саха-Якутия жергесиндеги мекенден узак жашап, тирилик кечирген миңдеген кыргыздардын башын бириктирүүгө күчүрөгөн кыргыз диаспорасынын жетекчиси 2021 жылдын 21 октябрь күнү узакка созулган оорудан улам жакындарын кайгыга салып, акырет сапар аттанды. Атасы Какеле Кемин өрөөнүндө Быстровкада өмүрүн темир жолчулукка арнаган карапайым адам. Ушул турган үйдө Эсен жарыкка келди. Балалыгы өттү. Жылга Эсен 1-2 жол, кээде 3-4 жол келип калчу. Анткени диаспорада иштеген жана Якутияга кыргыздар көп барып атпайбы? Заработка деп. Ошолордун эмети 18 жыл иштеди диаспорада. Анан анысы аз келгенси, бийи аз келгенси, кекиз бокска кирип, спорт исмен болуп, Кудайга шүгүр, мировой соревнованияда 6-чы орунду алды. Дүйнө жүзү боюнча. Ошентип алтыным жакшы балам эле. Эсен кичинесинен эле окууга дилгир, баштаган ишин аягына чыгарууга талба сурган, өжөр,
жана мээнеткеч болуп жетилди. Какелей атанын уулдарынын ичинен Эсен эгиздин түгөй эле. Родились мы с Сеном в 1957 году, 28 августа. Пошли в садик. Родились здесь, в Быстровке, в Кемине. Сейчас называется Кемин. Потом перевели отца в станцию Джиларык. Работал на железной дороге, начальником станции. Переехали в Джиларык. До 3 класса учились там. Потом 4 класс уже приехали обратно сюда, в Быстровку. Учились в интернате, возили нас на автобусе. Потом 4 класс здесь закончили, начальную школу. Перевели в большую школу, двухэтажную школу, Быстровскую среднюю школу номер 2. Эгиз бир тууганынан айырмаланып, Эсен билимге умтулду. Өнөрдү аздектеди. Мектепте окуп жүргөндө эле ийкемдүүлүгү жана чапчаң кыймылы Эсенди Ордо калаадагы хореографиялык училищеге алып келди. В балет. Ну, я по конкурсу не прошел, ноги не такие оказались. Вот и все. С 5 класса забрали его, вот он учился в городе. Потом я ушел в армию, с армии пришел, он еще здесь был, в городе. 1976 хореографиялык окуу жайды аяктап, Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрына кабыл алынды. 4 жылдык аралыкта тагыраагы 1980 жылга чейин Эсен опера жана балет театрында иштеп, бир катар балеттерде катышты. Ошол опера жана балет театрында иштеп аткан кезде алыскы Якутиядагы балет ишмерлери Эсенди 3 жылдык мөөнөт менен иштеп берүүсүн өтүнүп калышты. Училищени бүткөндө театрга иштеп калды да. 70 канча 80 жылы эле. Ушу училищени бүткөндө сразу театрга кетти да. 5 жыл иштеди ал жерде. 5 жылдан кийин Якутияга кетти да 80-жылы. Ошо 72 жылдан бери дос болуп, анан мен 78-жылы үйлөндүм. Тетиги общежитияда жашап калдык чогуу. Билесиздерби, общежития бар эмеспи? Ошол жерде жашап калып, анан мен гастролго кетем да часто ансамбль танцы Киргизияда иштейчүмүн мен анда. Ал болсо театрда. Анан чогуу жашайбыз да общежитияда. Мен кетем, мен уже семейный болуп, анан бир кыздуу болуп калгам да. Анан мага айтат: "Ай, Спартак, не беспокойся, я здесь." Как раз 4-нчи этажда жашачубуз да. Анан менин семьямды эметип жүрдү да. Опекать етіп, эметип. Аялым болсо ушу астында магазинде иштейчү. Аябай доспуз да. Ошондон бери аябай катуу аккан дос болдук деп айтсам болот. Жаңылышпайм да. 1970-80 жылдары Советтик өлкө ичинде жаңадан пайда болгон карате менен жаштардын көптөрү катыша баштаган эле. Мына ошол жаштардын арасында балеттен тышкары каратеге болгон сүйүүсү арткан Эсен Сайдыкулов тыным албай каратерге түшүп машыкты. Бала күнүнөн берки балеттеги талыкпаган оор машыгуулар, ийилчээктик, ыкчам кыймыл аракеттердин пайдасы тийди. Спортту дайым кошала жүрүп, балеттин артисти болгондон кийин алар эми бала кезинен спорт сыяктуу эле машыгып көнгөн да. Анан биздин доорубузда ушу карате, чыгыш күрөштөрү боюнча өзгөчө кызыгуулар пайда болгон маал болчу. Анан бул балет жагынан эле эмес, ошо спорт жагынан да чоң жетишкендиктерге жетишти да. Мен билгенден 90-жылдары СССРдин чемпиону болду кунг-фу боюнча Москвада өткөн мелдеште. 91-жылдары Европанын чемпиону болду ошол эле кунг-фу боюнча. Андан кийин дүйнөлүк карате боюнча эл аралык мелдеште Кыргыздын желегин көтөрүп чыкты. Анда 6-орунду алды. 6-орунда дүйнөдө бул чоң көрсөткүч деп эсептейм. Анан көп жаштар кызыккан кара поястын ээси болду карате боюнча. Ушундай эмгектер бар. Эсен ата-энеге бир тууганга күйүндү эле. Үйдө эң улуусу мен болом. Бүт барыбыз эме биздин семьябыз 11 тууганбыз. 6 кыз, 4 эркек. Менден кийин сразу эгиздер Үсен, Эсен. Ушу Эсен кичинекей кезинде деле Үсен экөө чоңоюшту. Мен буларды садикке алып бардым, ишиктик школда окуп, анан 5-класска эметкенден кийин хореографический училищеге алып кетишти окууга. Ошондон кийин эле ал биякта окуп калдык шаарда, биз тиякта айылда калып калдык.
айылыбыз Быстровка. Ошентип 1980-жылдын бир күнүндө мекенден узак аттанып атып эсен эми эл жерде ата журт койнунда өмүр кечирүү буйрубаганын, жазмыш аны кыйын шарттарда чыңап, катаалдыкты жеңе билген акылы тунук жана эки эл ортосуна данакер болчу инсанга айланаарын анда ким билиптир. Якутская кеттим направление. Ошо жактан кетип калып, ошол жактан үйлөнүп, ата-энебиз, иним, ошо түгөйү, келинчегим менен чогуу барып, свадьбага барып келишти, катышып бары. Якутиянын мамлекеттик опера жана балет театрында иштеген эсен өмүрлүк жарды өз иштеген жерден тапты. Саха улутундагы кыз Мария арзыган жарга айланды. Он учился во Фрунзенском хореографическом училище, я училась в Новосибирском хореографическом училище. И вот тогда такие были смотры, конкурсы училищ. Вот мы встретились так-то еще в Киеве. Был такой смотр, и мы, значит, это 72-й год, что ли, да, по-моему, 72-й год, и мы там встретились, и, ну, просто как бы так общались, как студенты со студентами, там вот друг просто такое студенческое такое было. Ну, потом все разъехались, и все, ну, там даже особо такого как бы и не было. Потом он, когда в 80-м году его пригласили работать в наш театр, почему-то он согласился. И вот их 4 человека приехали, единственный он остался. Остальные не выдержали, уехали. Или как-то так вот получилось. И когда вот так разговор за разговором, вдруг мы поняли, что да, оказывается, точно, в Киеве же встречались. И вот потом как-то так начали общаться, и как-то вот так. Через 9, да? Да, получается, да. И вот так как-то... Он даже вспомнил, как, что мы там танцевали, все как-то, ну так, какие-то разговоры. И потом это как-то нас сблизило, и мы очень быстро стали, так сказать, дружить. Потом уже это познакомился с моими родителями, с моими братьями. И через год привез своих родителей, и вот мы там сыграли свадьбу. 1983-жылы Эсен Сайдыкулов Саха жергесинде республикалык кароо сынакта жылдын мыкты дебюту наамына ээ болот. Анын балет өнөрүндөгү чеберчилигинин бири аткара турган ролун тыкыр изилдеп, анан машакатка түшүп, машыккан соң сахнада өзүн ээн эркин алып жүргөндүгүндө. Муну менен катар кандай гана роль тапшырылбасын, ал көрүүчүсүн арбай алган өзгөчөлүккө ээ эле. Балетте жана спортто жогорку чеберчиликти көрсөткөн Эсен Сайдыкулов кесиптештерине аяр мамиле жасап, үйүндө сүйүктүү жар, камкор атага айланды. Я хочу сказать, что Эсен дома был очень спокойным человеком. Вот за все годы, сколько мы с ним прожили, а мы с ним прожили 41 год вместе. С тех пор, как он приехал в Якутск в 80-м году, и вот в 81-м году мы с ним поженились, у нас была свадьба хорошая, отсюда приехали родственники, и вот с тех пор мы с ним вместе. Я ни разу не слышала от него, чтобы он кричал, он вообще ни на кого никогда не повышал голос, и такой был очень покладистый, никогда вот не давал такой, но все трудности как бы на себя брал. Поэтому он, конечно, мне будет сейчас очень сложно, наверное, без него, но вот то, что он заложил, он очень любил свой дом, очень любил своих детей, сына и дочку, и, конечно, особенно внуков, потому что он вот прямо их с ними возился. Аккуу көлү, Баядерка, Жизель, Дон Кихот, Чурумчуку, Шелкунчик жана башка көп сандаган балетте башкы каармандарды жараткан Сайдыкулов Якут жергесиндеги көрүүчүлөр үчүн сүйүктүү артистке айланды. 1984-жылы Москвада өткөн балет артисттери арасындагы кароо сынакта грамотага татыды. 1990-жылга дейре Эсен Сайдыкулов Магадан, Нерюнгри, Хабаровск, Иркутск, Пермь, Амур аймактары Улан-Удэ өңдүү калааларда ал өзү иштеген Якутск театры менен кыдырып, миңдеген көрүүчүлөрүнүн алкышына ээ болду.
Якутскидеги балет театрында Эсен Сайдыкулов жана өзүнө окшогон мыкты таланттар менен бирдикте Кытай, Монголия, Италия жана Мальта жергесин кыдырышып, Саха улутунун балет өнөрүн көтөрүүгө күчүрөдү. Якутиядагы Жирков атындагы музыкалык училищеде жаш жеткинчектерди бийге тарбиялап, Дуулур бий тобунда да эмгектенди. Спорттогу жетишкендиктерине баам салсак, Эсен Сайдыкулов Россия, КМШ мамлекеттер арасында өткөн спорттук мелдештерде ар дайым алдыңкы орундарга жетти. Азия, Европа жана дүйнө чемпионаттарында намыска жарап, өзү жашаган өлкөнүн атагын алыска угузду. Саха улутундагы боордоштор арасында Эсен Сайдыкулов деген ысым сыймык менен аталды. Каратеден тышкары кикбоксингти Саха мамлекетинде жандандырып, ага негиз салгандардын катарында турду. 1982 жылы Эсенге Москвада кикбоксинг боюнча Россия спортунун чебери наамы ыйгарылды. Каратеде кара кемердин ээси экинчи дан Якутиядагы Самер кик клубунун 1992 жылы Санкт-Петербургда башкы байгеге, ошол эле жылы Москвада КМШ чемпиону, 1993 жылы Челябинскиде Азия чемпиону, 1995 жылы АКШда Пенсильвания штатында дүйнө чемпиону титулдарына жетти. Я начал еще заниматься еще во Фрунзе, когда был, я оттуда начал заниматься. Приехал сюда, тут по карате только начинали еще. Даже не было, мы сами тут в театре. Там. Я когда приехал, вот, театр эстрады, этого театра еще не было. Мы там занимались, потом в школах тренировал там. Потом нам запретили вообще тренировать по карате, и мы в «Динамо» пошли. И мы с Сергеем Афанасьевичем вдвоем остались в «Динамо». Улдургашев, Анатолий тоже с нами занимался, но потом бросил. Вот, и в «Динамо» как-то там в пожарной части занимались раньше. Он занимался в обществе «Динамо». При МВД вот очень так хорошо занимался. Потом вот он начал заниматься с ребятами, потом открыли вот секцию карате, потом у нас даже федерация появилась карате, он там уже занимался. Потом он как-то потихоньку перешел, потому что очень стало развиваться быстро ушу саньда и ушу вот такой вот. И он как-то начал по этой части. И вот как раз-таки вот именно вот как раз по ушу он вот пошел вот и занимался, и вышел и на Европу, вот на Азию, и потом и вот ездил и на чемпионат мира. Якут жергесине Советтер Союзу күчүндө турган кезде барып, кийин Союз урагы чакты Саха элинин сый-урматына арзыган эмгекчил инсан Эсен Сайдыкулов табиятынан эле кыргыз деп күйгөн болсо, кийин да андан экесе мекенди аздектеп, мекен баркын түшүнүп, эл турмушу оңолсо экен деп тиледи. Көкүрөгүндө улуу Манастын руху жашаган намыскөй Эсен Сайдыкулов 15 мамлекет чилдей тараган чакта иш издеп, Якутияга барган кыргыз жарандарын жылуу тосуп алып, аларды иш менен камсыз кылууга, бет келген тоскоолдуктардан аттап өтүүгө көмөктөштү. Якутиядагы Улуттар ассамблеясында мүчө болгон Сайдыкулов Манас аталышындагы кыргыз диаспорасын жетектеди. А потом вот когда вот уже дальше пошел вот развал как-то Советского Союза, когда все уже стали самостоятельными государствами, конечно, тогда уже вот такой вот поток пошел мигрантов, пошел поток, вот очень много народу стало приезжать, и конечно, надо было вот как-то, видимо, их объединять. Должен быть человек, который их как бы объединял или держал вот как-то всех в одном, как бы сказать, собрать такое, да, вот общество. И вот Эсен, он создал вот такое как называлось у него называлось не общество, там просто как бы он сначала не диаспора называлась, а вообще кыргызское общество, да, общественное такое движение было у него. Манас он назвал, и вот как те люди, которые приезжали, они вставали как бы на учет через вот этот вот, через это общество. И вот он молодец, он, конечно, был очень, он так любил свой Кыргызстан, что он, конечно, он всей душой болел за своих земляков. И, конечно, потом уже стало много народу приезжать. А так в начале, конечно, в 80-х годах было мало.
республикалык жана шаардык бир канчалаган маданий иш-чараларды уюштуруп, 3 жолу Азиянын балдары аталышындагы спорттук мелдештерди өткөрдү. 2008 жылы анда мен азыркы спорт комитетте иштеп турган убагым болчу. 2008 жылы Якутияда Дейт Азия деген бир Азия оюндары деген азиялык деңгээлде СНГ мамлекеттерге катышкан бир 45 мамлекеттерге катышкан аябай чоң бир спорттук иш-чара болчу. Ошол жерге мен Кыргызстандын спорттук делегациясын жетектеп барып калдым. Ошол жерден аэропорттон ошо Эсенбайке бизди тосуп алып, спортсмендерди жаткырып, жетекчилерди өзүнчө жаткырып ошол жерден биз таанышып калганбыз. Ошондо Эсенбайке ошол жерде оргкомитеттин мүчөсү болуп, ошо Азия оюндарын уюштуруу боюнча оргкомитеттин мүчөсүнө кирип, анан Кыргызстандын командасына өзү жооп берип, ошо бизди тосуп жүргөн экен. Ошол жерден биринчи таанышуубуз болуп калган. Ошондо эле Эсенбайкен экөөбүз мындай агайыны катары эле жакындашып калдык да. Анткени ал жерде көп маселелер болгон. Ошонун баарын өзү мойнуна алып, биздин спортчуларды тосуп, жакшы көңүл буруп, жанагындай уюштуруу иштерине да катышып, ушундай жакшы бир чургап жүргөн байке болчу да. Эсенбайкенин ошол жерден баалуулугун билдим. Ошо Якутия мамлекети, ошо мамлекеттик деңгээлде Эсенбайкеге аябай чоң мындай урмат сый менен мамиле кылышат экен. Ал жерде мындайча айтканда аброю, авторитети абдан жогору экен. Ошол жерде олимпийский чемпиондор дагы Пинигин деген эжебиз Мария Кучуно эжебиз да ошолор менен биргеликте чогуу иш алып жүргөн экен. Ошо Пинигин ошо башкы судья болчу. Мекенден алыс жүргөн кыргыздарга Эсен татаал маселелердин бардыгын чечүүгө кол кабыш кылып, ал тургай керек кезде материалдык жардамын да аянбады. Кто-то знакомый пригласил или родственники. Вот, они сами берут на себя все это, и где-то что-то вот от меня будет зависеть, я стараюсь им помочь. 2001 жылы Кыргыздардын дүйнөлүк курултайына делегат болуп келип, ошондо Замандаш ассоциациясынын түптөө боюнча ой айтылып, ошондон баштап Замандаш иштеп келе жатат. Мен ошондон Эсен менен таанышып калгам. Андан кийин тыгыз дайыма байланышта болуп турдук. Эсендин Якутияда кылган эмгектерин эстесек өтө чоң эмгектери бар. Адамзатты сергек жашоого үндөп, достукту кадырлаганга, эмгекти сүйүүгө үлгү болгон Сайдыкуловду Саха жергесинде билбеген кыргыз да, Саха улуту да сейрек эле. Эчкилер менен Айсулуу Токонбаева менен, Рейна Чокоева менен иштеп калды да. Ошолор менен иштеп, алардын баары аябай жакшы. Келген сайын, ой, Эсен келдим, ал обязательно звонить этчү. Мен келдим, көрүш, кандай жатасыңар, мындай деген деп, обязательно интересоваться этип анан бизди чогултчу да. Жалаң досторун, балеттин балдарын, кыздарын. Россиянын аймагында жүргөн эмгек мигранттары арасында ортодо кандайдыр бир келишпестиктер, чыр-чатактары жаралганда, алгачкылардан болуп аны чечүүгө Эсен белсенер эле. Ал убакта мен суроо бердим, Эсен эмне болуп атат десем, Эсен айтты. Мен кээ бир ушундай биздин менин мекендештер мени өлтүрүп атат деди да. Бул жакта Эсен жеке өзүнүн авторитети менен эле кыргыз улутуна сый урмат алып келчү да, якуттардын арасында. Анан канчалык сый урмат көбөйгөн сайын көпкөндүк күчөп кетет эмеспи? Көтөрө албайбыз биз жакшылыкты дагычы. Анан ошондой эл болгондон кийин арасынан чыгат экен кээ бирөөлөр. Ошондой окуя болуп кетиптир. Ал Эсендин бир чоң арманы ушул болчу да. Анын арманы, анын тилеги ушу кыргызды жалаң эле жакшы жагынан көрсөтүп, жакшы эле экенин билгизип жүрсө деп. Анан жалаң жакшы иштерди жасачы да. Мисалы, Амосовдун 100 жылдыгына Якутиянын өкмөтүнүн делегациясынын баарын уюштуруп бул жакка келди. Ошол эле 100 жылдыкка арнап Якутск, Бишкек, Ысык көл деп автопробег жасады, жалаң кыздардан турган автопробег өткөрдү. Бул жактын делегациясын Якутияга алып барды. Жалаң ушундай маданий, руханий жакшы долбоорлорду алып жүрдү да. Адилеттик, калыстык ал үчүн баарынан бийик эле. Айтор, адам баласында кандай асыл сапаттар бар болсо, анын бардыгы дал ушул мекенчил уул Эсенде да бар эле. Келген сайын бияка көзүн жылтыратып, маанайы жарык болуп, ушундай кубанычтуу болуп келчү, ушундай сагынчуу бизди, биз да байкемди сагынчубуз.
балдары менен, жеңе менен келчү. Биз үчүн бул чоң майрам болчу. Байкем келген сайын биз баардыгыбыз ушул эне атабыздын үйүбүзгө чогулуп, бир ак досторкондо баарыбыз чогулуп, өзүнчө бир той болуп кетчү эле келгени. Эсен Якутияга кетип калды. 3 жылга договормен деп кетти. Анан тиякта Машага жолу ошойдон калып калды. Анан бизге деле бат-бат келип турчу. Келгенде эле Усенге чалчы. Эмне кылып атасың деп бири-бирөккө тамашала кылып эле, сен эмне кылып атасың, эмне кылып атасың деп эле бияка келип эле сразу баарыбызды эле бизди чогултуп эле кечкиси, ну что сегодня соберемся, что посидим деп эле баарыбызды бир чогултуп келчи. Анан эмне жакшы жагы, 10 мүнөт улуу болсо да мени постоянно сыйлап жеңедечи. Ну, папа, что дома, что в жизни, он всегда очень... У него всегда была такая активная жизненная позиция. Он очень прямо любил, прям сюда, он как двигатель нашей семьи был. Поэтому, конечно, воспоминания останутся и будут только такие, что папа всегда вот нас прям вот... Все, едем в Кыргызстан, там едем, ну, то есть прям вот... Он действительно был таким, который всегда нас... семью собирал. Узакка созулган оорудан жабыр тарткан Эсен ажал менен бир топко кармашты. Анын чыдамкайлыгына тең туш курбулары таңданды. Мен бул ооруга чалдыкканына бир 4-5 жылдай болуп калды. Анан башында Израилге барып операция жасатып келди, анан кийин жалаң эле химия менен жашады да. Химия менен жашаганда эми бул өзүнүн жеке жанагы спортко берилгендиктен, жалаң ушундай өзүн өзү жакшы кармап жүргөндүктөн ушундай жаман оорудан кийин да 4 жыл, 5 жылдай жашаганда бул өзү эле чоң эрдик да. 50ге жакын химия алыптыр. Мынчалык химия алган адам дагы жок кесе го деп ойлойм да. Анан дагы бир эрдик мына акыркы күнүнө чейин мына агасы менен WhatsApp аркылуу жазышып, мен күнүм ичер суум бүттү окшойт. Мени кайсы жерге койсо болот, айылга эле сөөгүмдү алып барсамбы же бул жерге калтырсамбы. Ошону дагы өлүп бараткан адам өзүнүн кеңешин сурап, агаларынан, туугандарынан айтып, ошентип кубарлашкан деле. Даже акыркы күндөрдө бияка келип үй алып, семья менен келем деп айтып аткан. Ооруп калды, 5 жылдай ооруп калды го же 4 жылдай. Келип атты, жыл сайын келип атты. Ошол анан мага жазды. Ооруп калдым катуу. Эмне кыласың? Бияка коесуң, бияка коесуң деп. Мага телефонда жазды. Анан мен айттым, бир туугандар биякта. Бияка кел. Үй бүлөң болсо бияка келип турат дедим. Бүттү. Ошодон 2 сааттан кийин уктум, айрылып кетти. Жубайы Мария кыргыз уулуна турмушка чыгып, 40 жылы чогуу түтүн булатып, бир уул, бир кызды тарбиялап өстүргөнүнө, дегеле жаркын инсандын жары болгонуна эч убакта өкүнбөйт. Очень любил свой Кыргызстан, всегда с удовольствием, с радостью приезжал. Конечно, он очень переживал за то, что происходило здесь, радовался тому, что стала жизнь налаживаться. Ну, это мы сами видели тоже, вот как начинали все здесь, и стройка, и город стал лучше. И особенно он гордился Иссык-Кулем. Вот он всех друзей звал на Иссык-Куль, говорил, зачем вам там Турция, Египет, вот на Иссык-Куль надо ехать отдыхать. И да, конечно, Иссык-Куль он очень любил горы. И когда мы приезжали, мы приехали с внуками, мы прям поехали на Джейло, посмотрели, как все это. Он меня сводил в Сон-Кёль, показал Нарын. Вообще, конечно, это было здорово. Он очень любил свой Кыргызстан и всегда гордился своей родиной. Я думаю, что он хотя и жил вот долгие годы в Якутии, но все равно вот в душе вот Кыргызстан у него был вот все равно самое-самое теплое. Достуктун үлгүсүн көрсөтүп, ынтымак деген эмне экенин эли журтуна айгинелеген намыскөй уул, чебер балерон жана спортчу, коомдук ишмер, эчендеген эл аралык сыйлыктардын ээси Эсен Сайдыкуловду билген жана жакындан тааныган жандар анын ушул тирүүчүлүктө адамдарга эмнени айткысы келгенин аткарган иштери аркылуу аңдашаар. Ну, была у него такая черта характера, знаете, он никогда не любил, чтобы за него беспокоились. Он не любил, когда за него переживают.
Вот я даже уверена, когда вот последние дни жизни, мне кажется, он говорил Женешке, говори, что все хорошо, что все нормально. Он даже когда к нам в гости прилетал в Кыргызстан, он всегда нас предупреждал, не говорите папе, нашему дедушке 90 лет, что он будет переживать, и мы всегда все молчали. И вот знаете, вот каждое утро в 7 утра, как на работу, он на WhatsApp нам присылал гороскоп. И мы все читали, если он присылает, значит все нормально, мы были уверены. Но в этот день гороскопа не было. В этот день он покинул нас. И знаете, вот в моей памяти он остался живым. Не знаю почему, но именно сейчас, потому что он же далеко жил же. И вот мне кажется, что он все равно там, в Якутске. Он был очень добрый, отзывчивый, многому нас научил. Такой позитивный человек, который никогда не отчаивался, даже уже последние месяцы своей жизни. Он жил надеждой, он никогда нам не говорил, что ему тяжело. В этом году мы последний раз отдыхали на Иссыкуле все вместе. Встречались. Последний раз мы его отвезли в горы, чтобы он чуть-чуть подышал. Нам было тяжело, но он почему-то обещал нам приехать в октябре. Как бы печально не было, он сдержал свое слово, он приехал. Но не так, как мы ждали. Башкысы Сайдыкулов деген фамилия, Эсен деген ат тугушкан кыргыз да, Саха улуты да, адам уулу деген алдыга асыл тилек, опол тоодой максаттарды аткарыш үчүн гана жаралганын, аларды аткаруу үчүн өтө кыска аралык гана берилгенин, жасаган иши аркылуу ачыктап кеткенин бир саам эстерине салып, элесин көз алдыга тартышар.